Саламатсыздарбы? Ислам дининде шариатта 4 аялга чейин алса болот деген маселе коомчулукта болуп көрбөгөндөй көбүртүлүп, анын жасалма көбүктөрү улам жарылган сайын улам жаңы көбүктөр пайда болуп, маселенин түпкү өзөгүнөн, оригиналынан кыйла узап жок эле нерселер жел сөздөр чоң сөздөргө айланып, жомок болуп айтылууда. 4кө чейин аял алууга болот деген уруксат Куранда жазылган. Сөзсүз алгыла албасаңар болбойт деген шарт ал жерде жок. Исламда Куран деген тиги же бул өлкөнүн кээде өзгөрө берчү конституциясы, же падышанын чыгарган утурумдук буйругу, же өкмөттүн кырдаалга жараша токтому эмес. Мусулмандардын түшүнүгүндө Куран бул Кудайдын бардык жандуу жансызды ааламдарды жараткан Аллахтын сөзү, мыйзамы. Кудай качан, кайсы жылы, канчанчы числодо кимге ошентип жазып бериптир деп талашкан, факты талап кылган, Кудайга ишенбеген атеисттерге бу теманын тиешеси жок. Муну дароо эле айтып коюш керек. Себеби Кудай жок деген позициядагы киши ошо Кудайдын китеби Куранда жазылгандарга, анын ичинде 4кө чейин аял алуу маселесине, мунун түпкү мазмунуна, анын келип чыгуу себептерине, аяттын түпкү миссиясына дегеле кызыкпайт. Демек, атеисттер менен болгон талашып тартышынын негизи жок. Алар менен чеки тушерден эле коюлганы туура. Эми негизи ислами чектен караганда 4 аялга чейин алууга уруксат берген Курандагы аят Араб жергесинде Бадыр согушунан кийин эркектер көп кырылып, аялдар жесир калып, аларды колдоо максатында түшкөндүгү, ислам келгенге чейин аялдарды кордогон, аларды киши ордуна көрбөй, эркектери 4төн эмес 10доп 20лап аял ала берген жапайы араб коомунун көзүн ачуу максатында Мухаммед пайгамбар аркылуу Аллах ушул аятты жибергендиги, же мисалы канча аракет кылышса да бала көрбөй аргасы кеткен эрди катын тукумулоо максатында макулдашып экинчи аял алуу маселесин чогуу чечишсе боло тургандыгы, сексуалдык активдүүлүгү табиятынан жулунуп турган эркектер аялынын көзүнө чөп салбай, ойнош күтпөй, экинчи аялга кадимкидей никелешип, анын дагы жоопкерчилигин алып, эң негизгиси эки аялга тең акыйкаттуу боло аларына ишенсе, бул кадамга барса боло тургандыгы, айтор Куранда аял эркек мамилесиндеги турмуштук шарттардын баары эске алынып, адамдын кызыкчылыгы үчүн жазылганы ырас. Курандагы Ниса сүрөсүнүн 129-аятында мынтип айтылат: канчалык кызыгып умтулсаңар дагы аялдардын ортосунда адилеттүү болууга алыңар жетпейт. Аны арсар кылып, таштап салып башкасына такыр ооп кетпегиле. 2 аял алабызбы, 3пү, 4 аялбы, маселен алардын баарын материалдык жактан бирдей, тепе-тең шарт түзүп берип койдуңуз. Максималдуу түрдө адилеттүү болдуңуз деп коелу. Сезим дегенде, жакшы көрүү, сүйүү дегенде кантип тепе-тең бөлүштүргө болот? 4 аялды кой, 2 аялды бирдей калыс, адилет кантип сүйөт? Ал сезимди эмне менен кантип өлчөйт? Экөөнө тең акыйкат боло алабы? Жок, акыйкат боло албайсың пендем деп пендени жараткан, пенденин табиятын билген Кудай Куранда айтып атат. Акыйкаттуунун акыйкаттуусу боло албайсыңар, эй эркектер деген мазмунду айтып атат жараткан. Эркектин кулагына күмүш сырга кылып 4 аялды жайына коюп, 1 аялга болгон жоопкерчиликтин, калыстыктын орду өтө чоң экени баса билгени айтылууда. Мына Мухаммед пайгамбар эле пайгамбар башы менен бир нече аял ала бериптир деп аргандай оргубарга кептерди дагы айтып жатышат. Бирок эми ал жыргап куунап чардаш үчүн, эркектик кумарын кандыруу үчүн алган эмес. Пайгамбардын ошол аялдарды алуудагы критерийлери болгон. Согуш кыргындан кийин көп аялдар эрлери өлүп, чиедей балдар менен жесир калышкан. Кээ аялдарды аялдыкка алуусунун максаты чогуу жашап, пайгамбар үйрөткөн динди аялдар арасында, кыз келиндер арасына жеткирсин, анткени аялдарга аял киши жакшы түшүндүрөт деген ниетте алган. Анан дагы бир маанилүү жагдайды баса белгилеп коюу керек. Мухаммед пайгамбар өзүнүн алгачкы алган аялы Хадичаны урматтап, аны терең сүйүп, ал көзү өткөнчө эч бир аял алган эмес. Атүгүл анын Хадичанын ордун эч ким баса албайт деп айтканы бар. Бул эмненин үлгүсү? Бул арзып сүйгөн алгачкы аялын канчалык терең ызаттаганынын далили. Hazreti Ali Muhammed Peygamber'in kızı Fatima'ga üylönüp,
ошол биринчи жубайын көзү өткөнгө чейин экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял алган эмес. Болбосо анда байлык десе 10 аял алып ие турган байлыгы, мансап десе мансабы, атак десе атагы бар эле. Адрети Алинин Фатима менен анын өмүрү өткөнчө бирге болуусу биринчиден Мухаммед пайгамбарга болгон урматы, экинчиден жубайына болгон ызаттуу мамилеси, сыйы. Динди сүрө аяттарды тигиндей коюп эле айта турган болсок, пенде көп учурда өзү каалагандай жашагысы келет. Каалагандай ойлонгусу, басып тургусу келет. Жаман болсун да өзүмө, жакшы болсун дагы өзүмө. Кудайдын астында жаманына дагы, жакшысына дагы өзүм жооп берем деп, айрыкча өзүн светтик сезген эркектер элдин көзүнө, аялынын көзүнө адептүү, тартиптүү болуп көрүнүп, никелүү аялынан тышкары бир нече аял менен көңүлдөштүк, ойноштук кылып, көзгө чөп салып тымпыйып басып жүрүшкөн айрым атка минерлерди, чоңдорду, байларды эл билип, көрүп, сөз кылып жүрүшөт. Анан эме Куранда айтып атат, ошентип, ошондой кылбагыла, сол жакка баспагыла, көңүлдөш күтпөгүлө, көзгө чөп салбагыла. Алардан көрө кадимкидей куда түшүп аялдыкы ал, анын жоопкерчилигин кошо көтөр. Биринчи аялыңды кандай сүйсөң, аны дагы ошондой сүй, так ошондой жакшы көр. Бирок канча аракеттенсең дагы баары бир экөөнө тең акыйкат боло албайсың, деп атат. Жеке мен дагы Курандагы так ушул аятка шексиз кошулам. Канчалык кызыгып умтулсаңар дагы аялдардын ортосунда адилеттүү болууга алыңар жетпейт деп Кудай өзү айтып атат. Чубак ажы экинчи аял алдым деп коомго ачык жар салды. Бул эми чын-чынына келгенде кандайдыр ачылыштагы эрдик дагы эмес. Тек Кудай алдында, абийири алдында, коом алдында жеке жашоосундагы чындыкты чындыктай айтып койду дин аалымы. Куранда аялдарга адилеттүү боло албайсыңар деп айтылып атпайбы? Эми ажеке адилеттүү боло алабы деген суроо болушу мүмкүн. Менимче чубак ажы адилеттүү болууга далаалат кылып жатат десек туура болор. Чубак ажы адилет болууну каалап жатат десек туура болор. Чубак ажы адилет болууну эңсеп жатат десек туура болор. А бирок чубак ажы эки аялына тең адилет болор болбосу, ага дарамети жетер жетпесе, адилеттиктин ар бир граммын гана эмес, миллиграммын дагы идеалдуу түрдө эсептеп, так өлчөй алган бир Аллага, жаратканга, Кудайга маалым. Өзү негизи Конституцияда болобу, Курандабы жазылган эрежелер өтүр чектине чейин так сакталып, пенделер ошол чийинден чыкпай жашап келе жатат десек туура эмес болуп калат. Жашоо, турмуш, пенделердин пенделиги деген нерселер өйдө ылдый, оң сол, аркы терки агымы менен агып келатат. Алгысы келген адам мыйзамына, эл сөз кылат деген кептерге карабай, жашыруун деле, ачык деле экинчи, анысы жакпаса үчүнчү, төртүнчү аялды алып атышат. Тигиси келгендер күйөөсү менен ажырашып экинчисине, анан үчүнчүсүнө, болбосо төртүнчүсүнө тийип атышат. Бул деген турмуш, бул деген жашоо экен да. Анан мен ушу көп аял алууну башкы дебиз кылып ала чуркаган, атүгүл жан талашып бастап турса үгүт кылган, көрүнгөн жерде ушул теманы какшаган, мага тааныш эле кээ бир таксырларды, диний таалими бар адамдарды түшүнө бербей. Алардын көпчүлүгү айтышат, эркектин эркеги гана 2, 3, 4 аял алууга батынат дешет. Ушуну деги бир түшүнө албай койдум. Менимче алар мындай кадамдар менен исламдагы түпкүлүгү туура эле маселени элге ого бетер ашмал-тайын чыгарып, өтө бир копол, орой формада дүңкүлдөтүп, исламиятты коомго жек көрүндү кылышууда. Балким менин баамым туура эместир. Бирок ар бир нерсенин ыгына карап, коом кайсы бир диний маселени кабыл алар албасын жакшылап аңдап, дин маселесинде элдин жибий турган учурун сабыр кылып күтүп, тигине коммунисттик, атеисттик Советтер Союзу деле кулады, элдин Кудайга ишенип ишенбөө укугу андан бери кыйла кеңейди. Мына 90-жылдарга караганда эгемендүү Кыргызстандагы исламий түшүнүк 25 жылдан бери Кудайга шүгүр өзгөрдү. Мечиттер салынып атат, намаздар окулуп атат, даваттар болуп атат деп тизгинди тартчу жерде тартып, кое берчү жерде кое берген жумшактык, илбериңкилик менен динди жеткирүүгө болбойбу? Сөзсүз эле 4 аял алуу маселесин колдогондор мусулман, а кошулбагандар мусулман эместер, кафирлер болуп чыга келиши керекпи? Азыр түшүнбөй аткандар кийинчерээк түшүнүп калар деген ийкемдүү варианттар болбойбу?
Menimçe din jetkirinin tigindey kors forması İslamga zıyanın gana tigizbese fayda bermeydi. Bunu açık ele aytıp koyu gerek. Negizi dindik katmar menen süettik katmardın köp ayal alуу maselesine baylanышкан tireşin tigilce bul tarapты tuura emes degen alkaktan karagım gelbeydi. Antkeni özün musulmanmın degen katmardan sen üçün kaysınысы birinci Kur'an bu je konstitutsiya desem Kur'an dep жооп berişet. Alarda da düşünse bolat. Jok Kur'an emes dep жооп berse anda ötö taң bolmak. Al emes svettik mыйзамдын беренелерин, bölümdörün betke tutup, mыйзам birinci orunda turuşu gerek degендердин dagы svettik algактан alganda alбетте alardыкы tuura. Antkeni mыйзамда dindin ordu kay jerde ekeni tak көрсөтүлгөн. Alar oşonu aytıp jatышат. Aytıp gelişken, jana da aytı berişet. Meni oylondurgan, taң kaldırgan nerse bul başka jagday. Kırgızstan svettik mamleket dep baş mыйзамда жазылып koyulgany menen mamlekettin dinge bolgon mamilesi mezgil menen ыңгайына карап, мышык чычкан oyununa aylanıp ketip atat okşayt. Керек учурда аянтка чыгып эл менен элдин астында туруп айт намазын окуп, ага үйгө чейин намазкана ачып, жайнаган мечиттерди салып, шайлоолордо диний авторитеттерди астыга салып алышып, үгүт платформасында ыйманды, исламды да кошо колтуктамыш этип, мусулмандардын көңүлүн алган мамлекеттик мамиле бир тең, анан эле туруп сакалга, мусулмандардын кийимине, жолукка, хижабка асылуу компаниясы билбордторго чейин илинип, светtikпиз деген катмардын дагы көңүлүн алган сөздөрдү айта салмай жагыдагы бир тең болуп атпайбы? Кеңири алкактан караганда бул өтө татаал маселе. Анткени коомдо Кур'ан биринчи орунда турушу керек деген катмар менен Конституция birinci orunda turuşu gerek degen katmardın ajırımı bilinbegeni menen ошол карама-каршылык барган сайын чоңоюуда. Конкреттүү түрдө чубак ажынын эки аял алууга байланышкан билдирүүсүнө байланышкан чуу тууралуу айта турган болсом, чубак ажы диндин адамы. Дин тармагындагы абройлуу алым. Чубак ажынын элге айткан дегендери негизинен Куранга, Мухаммед пайгамбардын сүннөттөрүнө таянылат. Исламда динде андан башкача болушу дегеле мүмкүн эмес. 4 аялга чейин алуу маселесин айтканда деле чубак ажы Курандагы сүрөгө, аятка таянды. Өзүнүн оюнан ойлоп тапкан жери жок. Китепте эмне деп жазылып турса болгону ошону айтты. Ошентип чечмеледи. Керек болсо башка диний таквалар деле китепте ошентип айтылганбы, ошентип жазылганбы айтып коюңузчу деп сурасаңар, ооба деп тастыктап беришет. Эгер чыныгы диндар болса. А бирок маселе башкада. Чубак ажынын билдирүүсүнөн кийин басымдуу бөлүгүн мусулман калкы түзгөн Кыргызстандын диний эмес, светтик мыйзамы ойгонуп чыга келди. Баш мыйзамда эки аял алуу кылмыш, андай кылмыш жасаган адам камалып, мындай бир жоопко тартылыш керек. Бу чубак ажы ачык эле мен экинчи аялды алдым, башкаларга үлгү болоюн деп, ушинтип атам деп, атат го деп светтик тууну көтөргөн катмар агы жакта бийлик барбы жокпу өзү дегендей кыйтып, соц тармактарда кыйкырып эле жатып калышты. А түгүл бизде бийлик светтик мамлекеттин колундабы, же диндин колундабы? Байкап көрүү максатында кээ бир бейөкмөт уюмчулар сот, прокуратура органдарына чубак ажыга карата арыз жазып ийүүгө үлгүрүштү. Мамлекет мыйзамдык укугун ишке салып, милициялардын колу менен атактуу дин аалымы чубак ажыны заматта гражданин чубак ажыга айлантышты да суракка алышып, атүгүл ички иштер органдарынын маалымат кызматы аркылуу чубак ажы бир аялы менен эле жашайм деди, атигинеси сүйүктүүсү экен дедиртип, маалымат каражаттарына суракта суралган суроолордун айрым жоопторун медиа майданга ыргыта салышты. Кыскасы, мусулман электоратынын абройлуу авторитетин мыйзамдын күчү менен какыс кукус кылмыш этип, мамлекеттик бийлик динге эмес, дин мамлекеттик бийликке баш ээрин эске салган таризде суракка алып, кайра кое беришти. Бул деген сөз диний жолуңарда жүрө бергиле. А бирок Конституцияны көзгө илбеген кызыл чийинден, кызылсыздыктан өтпөй жүргүлө ажыке деген бийликтин кыйтмасы. Эми кыскасы чубак ажы Кудай астындагы өзүнүн вазифасын, миссиясын аткарды. Мамлекеттик бийлик дагы мыйзам астындагы өзүнүн ишин аткарды. Бирок идеологиялык тирешүү асманда калкып кала берди. Чындап келгенде,
Adır bizden mamlekettin komgo berçүү, sunuştaçuu ideologiyası takır ele jok ekenini eske alsak, Çubak acının gezekteki şah жүрүшүн mamlekettik belik mat kılgansıganı menen, komdun basımdı bölügü azırkıday жүрüşmeden geçse barıp İslam ideologiyasının özüne bir otoda singirse anda gelecekte kim mat bolorun boljo ança kıyın emes. Salamatda olыңыздар.